New TV телеканалынын таңын күн сайын таң маанай берүүсү баштайт. Жуманын иш күндөрү 2 сааттык чыгарылыш үчүн алып баруучулардан сырткары кадр артында көптөгөн кызматкерлердин эмгеги бар. Көрүүчүлөрдү эрте менен уйкудан ойготуп, тиешелүү маалымат, пайдалуу кеңештер менен камсыз кылып, сергек жашоого үндөө таң маанайдын башкы максаты. Айнектей болгон баласын өлүмгө кыйды. Орус төбөлдөрдүн алдына алтын күмүш чачпайбы да улун өлүмдөн аман алып калбайбы деп. Мен душманыма баш ийбедим. Программанын түптөлүп, өзүнүн көрүүчүлөрүн табуусу үчүн көрсөтүүнүн продюсери Гүлай Мурзаеванын эмгеги чоң. Ал эфирден кичинекей да ката кетпөөсү үчүн кымындай да кайдыгерлик болбош керек экенин ар дайым айтып келет. Таң маанай программасы ар күнү New TV телеканалындагы таңды баштаган программалардын бири 2 саат чыгарылат. Ошол 2 сааттын артында аябаганда бир чоң эмгек жатат десек болот. Мына ушул кадр артындагы адамдардын эмгеги бар, көптөгөн адамдардын эмгектери менен чогуу эфирге чыгат. Атайын бизде верстка түзүлөт, анан бир 10 жакты рубрикалар бар. Телекөрүүчүлөр өздөрү дагы суранышып, өздөрү дагы билишет. Баштадык. Кандай көрсөтүү болбосун түрдүү кадрлар менен кооздоп, программанын көркүнө көрк кошуп, мүнөт эмес секундты эске алып эфирде башкаруу режиссердун колунда. Айрыкча түз эфир убагында ар кандай күтүүсүз жагдайларга ар дайым даяр болуу керек экендигин баса белгилейт. Негизи бул таң маанайды мен мындай аябай оор түшүктүү, аябай эмгекти көп талап кылган проект катары көрөм да таң маанайды. Себеби бул жерде эртең мененки саат 8-де эфир башталса, саат 7, 6:30-7-де келип эмгек кылып башташат да барып таң маанайда иштеген. Ошол алып баруучулар, сюжет жасаган редакторлар, андан сырткары кадр сыртындагы адамдар дагы ошолор менен бирдей эле, мисалы үчүн эртең менен таң атпай 7-7:30-да келип даярданып отуруп, пультту даярдап, звуктарын даярдап. Түз эфирде жаңылбай алып барууда кенен сөз байлыкты, интеллектти, анан тапкычтыкты талап кылат. Ошондой эле келбет дагы чоң мааниге ээ. New TV телеканалындагы баардык алып баруучулардын келбетине кам көрүп, дыкаттык менен сулуулап эфирге чыгарган Гүлбарчын өз кесибине надисе. Негизи эле ар бир телевиденияда таңкы берүүдөн башталат. Биздин телевиденияда бул таң маанай программасы. Бул программага даярданыш үчүн биз 1 саат, 2 саат мурун эрте келип, алып баруучуларды даярдайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр биз таң маанай бөлүмүнүн бособосунда турабыз. Кадр артында кандай иш процесстери жүрөт, ошондон кабар алалы. Саламатсыздар. Кандайсыз, жакшысызбы? Эмне кылып атасыз? Сизден кабар алалы деп келдим. Жаңа эле текст жазып жаткан, жаңа эле съемкага келдим. Биринчи күнүбүз ошол би темасына арналган болчу. Ошо текст жазыптым. Жана өзүңүздөр билгендей эле, ошол жайылдастар кол, техноблог деген биздин рубрикалар бар. Ал 3 мүнөттүк болгону менен артында көп эмгек жатат десем болот. New TV телеканалы ар дайым жаңыланып, изденүүнүн үстүндө иш алып барат. Учурда каналдагы ар бир көрсөтүү үчүн жаңы студия даярдалууда. Таң маанай, таңды биз менен баштаңыз деген ураан менен ар бир телекөрүүчүнүн оюн, табитин эске алып иш алып барат. Анткени аткан таң башталган күн жана жакшы маанай, убакытты үнөмдөөгө, үнөмдөлгөн убакыт так план, изденүүгө, анан ийгиликке жетелейт. Таң маанай менен бирге ийгиликтүү адамга айланыңыз. Таңды таң маанай менен тосуңуз. Расул Жумашев, Алтын Кубанычбеков, таң маанай. Ал эми биз программабызды улантабыз. Бир музыкалык чыгармадан соң жолугалы.